Күнбатыш тараптагы Айдоо аянтка алып барып, мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Кроссовканын боосун алып, жийин алып, анан ошол менен бууп өлтүрүшкөн. Эки жаранды дал ушундай Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаага салып, Сокулук тарапты көздөй бет алышкан. Эки миң жыйырма алтынчы жылдын 7 марты болжол менен саат 11:04-тө Москва райондук милициясынын нөөмөт бөлүмүнө Ак Торпок айылына жакын талаадан эки эркек кишинин сөөгү табылганы тууралуу билдирүү келип түшөт. Москва скорого жерло Муралиев. 1 секунд. Жарайт, түшүнүктүү, кабыл алдык, нарядты жөнөтөбүз. Жарайт, кабыл алдык, нарядты жөнөтөбүз азыр. Уже чыгарабыз азыр. 1 мүнөт ашып кетти. Бексултан Даваевич, Ак Торпок айылына обнаружение трупа, убийство двойное. Бул факт каттоого алынып, окуя болгон жерге дароо тергөө ыкчамтоо жөнөтүлөт. Милиция Бишкек Ош унаа жолундагы Петровка жана Ак Торпок айылдарынын ортосундагы ээн талаадан эки эркек кишинин сөөгүн таап, ал зордук зомбулук белгилери менен өлтүрүлгөнүн аныкташат. Ошентип, милиция бул мыкаачылыкты жасагандардын изине түшөт. Кийин өлгөндөрдүн өздүгү такталат. Алардын бири 27 жаштагы Аскар болсо, экинчиси 23 жаштагы Кайрат болгон. Экөө тең шаардагы хостелдердин биринде жашап, ар кандай жумуштарда иштеп жүрчү. Милициянын маалыматына караганда 25 февраль күнү Кайрат мурда тааныш болгон Урмат менен жолугушат. Өлгөн баланын бирөөсүнү мурда өздөрүнүн баягы ичара аласа бересеси бар экен да. Ошону бербей жүргөн экен, ошону алуу максатында үйүнө алып келишип, анан ошол жерде бир күн кечке кармашып, бул окуя 25 февралда болот. Эч нерседен кабары жок Кайрат өзү менен кошо Аскар аттуу таанышын алып, Урмат менен бир дарекке барат. Кырдаал алар барган үйдөн кескин өзгөрүп кеткен. Батирдин ичинде аларды дагы 3 бала күтүп отурушкан. Ошентип 4 бала Урмат алып барган Кайрат менен Аскарды күтүүсүз уртокмокко алышкан. Шектүүлөр сабалган 2 баланын iPhone үлгүсүндөгү телефондорун алып коюшкан. Эртең менен алып келишип, үйүндө кечке кармап, уруп, анан колундагы iPhone 15 Pro Max телефонунун ичине бүт тазалап туруп алып барып туруп, Берекет Грантка Ош базарда Берекет Грантка саттырып атат. Экинчисинин телефонун болсо тазалап туруп, аны болсо тиги Тордой плазага алып барып саттырып атат. Алган акчаны кылмышкерлер өздөрүнүн тамак ашына, бензинине иштетишкен. Ошентип токмоктолгон Аскар менен Кайрат түнкү саат 12:30 чейин аталган батирде ачка камалып турушкан. Шектүүлөрдүн берген көрсөтмөсүнө ылайык, алар түн ортосунда батирде кармап отурган балдардын көзүн таңып, колубутун байлап, ижарага алынган автоунаасы менен үйдөн алып чыгышкан. Шектүүлөр андан соң да эки жаранды дал ушундай Hyundai Sonata үлгүсүндөгү автоунаага салып, Сокулук тарапты көздөй бет алышкан. Шектүүлөрдүн андан аркы кыймыл аракети дал ушул ижарага алынган унаанын GPS трекери аркылуу аныкталган. Унаа дароо эле Беловодская айылын көздөй бет алган. Ал андан ары Петровка айылынан өтүп, Ак Торпок айылынын ортосундагы Ак Суу айыл аймагындагы ээн талаага келип токтогон. Ошентип шектүүлөр аталган эки жаранды Москва районундагы Ак Суу айыл аймагындагы Күнбатыш тараптагы Айдоо аянтка алып барып, мыкаачылык менен өлтүрүшкөн.
Шектүүлөрдүн берген көрсөтмөсүнө ылайык алар Аскар менен Кайратты ушул жерден да ур токмокко алышкан. Кийин экөөнү тең муунту жолу менен өлтүрүшкөн. Муну алар милицияга өзлөрү айтып беришкен. Анан ошол талаага алып барып туруп ошол жерден анан кийин тигилер өлтүрбөгүлө деп жалдыраганына карабастан мыкачылык менен мойнунан кроссовканын боосун алып, жибин алып, анан ошол менен бууп өлтүрүшкөн. Өлтүрүп, анан денени эмне кылабыз деп туруп ошол жерден анан бир чуңкурлук жерге таштап туруп, кайра Бишкек шаарына келип, тынч эле үйүнө барып эс алышат. Ошентип шектүүлөр сөөктүү окуя болгон ээн талаага эле алып барып таштап салышкан. Кийин унаага отуруп жолун улантышкан. Жолдо баратып жабырлануучулардын футболкасын жана бут кийимдерин, колу бутун байлаган жип, скотчторду, ак торпок жана бекитай аялдарынын жээктерине ыргытып жиберишкен. Бул кара футболка кимдики? Сиздики? Экөө? Могул жерде боо турат. Бул боо менен кимдики муунт деле? Ошо. Мо боо кимдики? Сейчас я ручку возьму. Перчатка машина. Иди перчатки принеси. Жок, кетирбейк. Шектүүлөр ошентип унаа менен кайрадан Бишкектеги ижарага алынган батирине кайтып келишкен. Ал эми 28 февралда кылмыштын изин жашыруу максатында Баткен облусунун Кадамжай районуна качып кетишкен. Батирди булар 2 күн мурда интернет аркылуу эле квартира снимать этишет, айына 15 000 сом төлөп, анан достору менен ошол жерге барат. Жашабайт, берки 3 бала, шериктери, достору ошол жерде 2 күн жатышат. Шектүүлөр негизи пропискасы боюнча ошо Москва районунда, бирок туулган жерлери Ош областы, Баткен областы болуп калат. Ошентип арадан дээрлик 9 күн өтөт. 7 март күнү Чүй облусунун Москва райондук ички иштер бөлүмүнө 2 кишинин сөөгү жаткандыгын айткан билдирүү келип түшөт. Бексултан давай с ак торпок айылында обнаружение трупа, убийство двойное. Ошентип дээрлик 9 күндөн кийин окуя тууралуу милицияга кабар жетери менен жерине Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө тобу келип, кандуу окуянын эң алгачкы белгилерин аныкташкан. Ошентип учурда бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгында шектүүлөр аныкталып, алар 25 жаштагы КО, 19 жаштагы СБ, 21 жаштагы МБ жана 2006 жылы туулган СУ аттуу жарандар экендиги аныкталды. Кылмышка шектүүделген 3 жаран 8 март күнү Баткен облусунун Кадамжай районунун аймагынан кармалып, Чүй облустук милициясына жеткирилген. Аларга карата сот тарабынан 2 ай мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды. Азыр тергөө иштери уланып жатат. Бүгүнкү күчө күнөөлөрүн толук мойнуна алышты. Болгонун айтып беришип, кылмыш болгон жерди көргөзүп берип, кантип өлтүргөндөрүн колун көргөзүп беришти. Ал эми 9 мартта аталган кылмыштын уюштуруучусу делген, издөө жарыяланган 2001 жылы туулган КО же берүүдөгү Урмат Ош облусунда кармалып, алда убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Алдын ала маалыматтарга караганда КО буга чейин ар кандай кылмыш иштери менен соттолгон. Ага карата азырда каракчылык, уурулук өңдүү иштери ачылып жатканы айтылды. Милициянын болжолдуу маалыматына караганда кандуу окуяга жогоруда сөз кылган Урмат менен 23 жаштагы жабырлануучунун пикир келишпестиги негиз болгон. Бирок учурда тергөө иштери уланып жаткандыгына байланыштуу. Биз муну негизги себеп деп да айта албайбыз. Бирок коомдогу үрөй учурган бул сыяктуу кылмыш иштери акыйкат тергелип сот тарабынан баардык катаал чара көрүлөт деп ишенебиз. Максат Боронбаев, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.